ден соолук, саламатта болуу. COVID-19 ар дүйшөмбү сайын саат 13:00-дө Жамааттык медиа студиясында Сак бол программасында Адис менен маектешебиз. Түз эфирде дарыгерге суроо берип, кеңеш алыңыз. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен урматтуу көрөрман, биз Сак бол чыгарылышын баштайбыз. Бүгүнкү эфирдин темасы эненин саламаттыгына инвестиция алуунун маанилүүлүгү. Бүгүнкү эфирдин коноктору Бактыбек Кайназаров, Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргыз Республикасындагы Калк фондунун кеңсе башчысы. Ибраева Нургүл, Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин медициналык жардамды уюштуруу жана дары саясаты башкармалыгынын башчысы. Жана ошондой эле Сманкулова Нургүл, Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргыз Республикасындагы Калк фондунун репродуктивдик ден соолук боюнча адиси. Ал эми бүгүнкү чыгарылыш мына ушул Бириккен Улуттар Уюмунун Калк фонду тарабынан демилгеленип колдоого алынды. Алгач студиябызга кош келиңиздер. Убактыңыздарды бөлүп студияга келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Жана маалымат катары айтып кетсек, ошол Кыргызстандагы Бириккен Улуттар Уюмунун Калк фонду Кыргызстанда репродуктивдик ден соолук жана эненин коопсуздугун жакшыртууга багытталган бир катар долбоорлорду ишке ашырып келет. Бул аракеттер төрөткө чейинки жана төрөт учурундагы медициналык жардамдын сапатын жогорулатып, энелердин өлүмүн азайтууга жардам берет. Кыргызстанда эненин саламаттыгына инвестициялоо улуттук ден соолукту жакшыртууда жана энелердин өлүмүн азайтууда маанилүү роль ойнойт. Бүгүнкү эфирде Кыргызстанда кандай иш-аракеттер жүрүп жатат, эненин саламаттыгына инвестициялоо боюнча кандай улуттук деңгээлдеги иш-чаралар пландалууда жана туура убагында кандай медициналык жардамдарды көрсөтүүгө иш-аракеттер жүрүп жатат. Мына ушул багытта талкууларды өткөрөбүз. Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Эң алгачкы эле суроо мына ушул көйгөйлөрдөн баштасак, алгачкы анан ошол көйгөйлөрдү чечүүдө кандай иш-аракеттер болуп жаткандыгы ошолорго токтолуп кетсек. Ошол Кыргызстанда энелердин ден соолугунун негизги көйгөйлөрү кайсылар? Ошолорго токтолуп кетсеңиздер. Эфирде маалымат берүү боюнча бизге мүмкүнчүлүк түзгөнүңүздөргө чоң ыраазычылык билдирет элек. Бир гана Кыргызстан эмес, дүйнө жүзүндө мен оюмча энелердин ден соолугу бир приоритеттик направление десек жаңылышпайбыз. Анткени калктын демографиясынын өсүшү, калктын ден соолугу энелердин ден соолугу менен тыгыз байланышта турат. Анан сиз айтып кеткен ушу репродуктивдик ден соолук деген дагы түздөн түз ошо калктын динамикасынын өсүшүнө тиешеси бар. Ошондуктан мен оюмча биз көйгөйдү аныктап жатканда эң биринчиден энелердин ошо бүгүнкү күндө тилекке каршы төрөт малына каза болуп калганын чоң көйгөй деп эсептейбиз. Мисалы, кээ бирки мамлекеттерде бир эле же 2-3 эле случай болсо уже тревога болуп эсептелет да. Анткени бул деген болбош керек. Тилекке каршы Кыргызстанда ошо акыркы учурларда дагы деле анчалык биз каалагандай азабай жатат. Чыгыш Европа жана Орто Азия мамлекеттеринин ичинде биз дагы деле чоң көрсөткүчтөрдү берип келатабыз да. Анан кийин буга ар кандай десем бир жагдайлар болуп калышы мүмкүн. Бир гана бул жерде деген жабдыктардын жетишсиздиги эмес, бул жерде деген ошо калкыбыздын өзүнүн дагы ден соолугун аярлуу кароо дагы маанилүү да. Анан экинчи бул деген ымыркайлардын каза болуп калганын дагы көрсөткүч болуп эсептелет. Бул биз мамлекет тараптан же болбосо ошо коомдук тараптан буга дагы жакшы көзөмөл карап биргеликте чогуу иш алып барабызга мукташтыкты көрсөтүп жатат. Рахмат. Нургүл Ибраева, сиз дагы айтып кетсеңиз, ошол энелердин өлүмү, ымыркайлардын өлүмү ошол көйгөй деп баса белгиленип кетти. Дагы ушул көйгөйлөргө дагы кошумча эмне айта аласыз? Мындан башка дагы көйгөйлөр барбы? Рахмат. Биринчиден ушул эфирге чакырып, ушул маанилүү маселени көтөрүп, ушундай баягы Кыргызстан элине жеткирип атканыңыздар үчүн чоң рахмат.
Эми биринчи эмне деп айтам, негизи бул саламаттык сактоо системасында бул энелердин ден соолугу жана ушул эле биздин балдардын ден соолугу бул приоритеттүү багыттардын бири. Азыр коллегабыз Бакыт айтып кетти, бул эң туура. Анан ушул боюнча көп негизи министрлик тарабынан көп иш чаралар жүргүзүлөт. Анан бул баягы иш жүргүзүлгөндө бул өзүбүздүн негизи министрликтин иш чаралары да көп. Анан албетте ушул эл аралык уюмдардын дагы жардамы бизге аябай керек болуп, анан ошолор менен дагы биз көп кызматташабыз. Анан эгер мындай кыскача маалыматтарга дагы статистикага токтолуп кетсек, ооба азыр баягы заманбап баягы ооруканалар, баягы чекес эмнелер төрөтканалар, төрөт үйлөрү салынып атат, бирок эми баягы заманбап медициналык жабдууларды деле алып берип атабыз. Бирок бүгүнкү күндө баягы өтө өкүнүчтүү болгон бул эненин өлүмү бар. Анан баягы эгер ошол эле сандарына эме кылып кетсек, бул дагы өтө чоң санда болуп атат да. Анан ошон үчүн биз саламаттык сактоо министрлиги ушул боюнча аябай мындай чоң жумуштарды алып барыш керек. Өзүбүзгө мындай астыбызга чоң мындай пландарды койгонбуз. Анан бул негизги биздин максат кандай? Бул аял кош бойлуу кезинде ошого баягы тобокелдердин кош бойлуу кезинде тобокелдиктердин баарын риск деп коебуз да, при беременности, ошолордун баарын мындай максималдуу түрдө азайтуусу, анан төрөп аткан учурда ушул эки коопсуздугу төрөп аткандагы, андан кийин ошол ымыркай төрөлгөндө ошол ымыркайды дагы ошол жакшылап карап, ошонун дагы ден соолугуна көңүл буруу маселелери, бул баягы эң негизги биздин астыбызда койгон максаттар. Анан бул боюнча баягы клиникалык, сөзсүз түрдө клиникалык протоколдор иштелип чыгат, стандарттар иштелип чыгат. Кандай туура кылыш керек деп биздин акушер-гинекологдор окутулат. Азыр заманбап кандай эмелер коюлуп атат, баягы эл аралык эмелерди да карайбыз да, көрсөткүчтөрдү, кандай иштерди алып барат ошол эненин ден соолугун, өлүмүн баягы неме кылып калыш үчүнчү, жеткирбеш үчүн өлүмгө. Ошонун баарына биздин ошол врачтар дагы окутулат, ортомед кызматкерлер да баары окутулат. Андан сырткары бул эң негизги маселе, бул деген алдын алуу иш чаралары. Алдын алуу, мына эгер биздин бир репродуктивдүү баягы возрасттагы аял зат төрөйм деп алдына максат койсо, ошонун ден соолугун текшерип, ошол төрөгөнгө кандай ошонун баягы тобокелдиктери бар, өзү кандай чоңойгон, ошолордун баарын карап, анан эгер көп үй бүлөлүү аял болсо дагы ошону баягы төрөп аткандардын төрөттөрдүн ортоңку 1 жылдайын төрөш керекпи, 2 жылдайын төрөш керекпи, муну дагы пландаштыруу иштери дагы аябай көп да. Анан көп учурларда баягы аял заттар ушул пландаштырууну билбей калып, анан өзү баягы контрацептив түрдөгү дары дармектерди ичкенди билбесе, ошолордун баарын ошол аял заттарга жеткирип, окутуу, консультация берүү иштери көп жүргүзүлөт да. Эгер мындай кыскача айтып кетсем, иш чаралар аябай көп. Рахмат. Эми ошол эң негизги маселелерди, ошол энелердин өлүмү, ымыркайлардын өлүмү, аларды алдын алуу, дарылоо, ошол боюнча айтып өттүңүздөр. Эми ошол маселелерди чечүү боюнча кандай ийгиликтүү иш аракеттерди айтып кетесиздер? Статистикага таянсак, ошо 22-жылы ошол энелердин өлүмү көп катталган экен. Бул массалык маалыматтардан чыккан маалыматтар 41 деп жүрөт. Бул көп деп эксперттер, медицина кызматкерлери айтышат да. Эми ушул маселени чечүү үчүн ийгиликтүү кийлигишүүлөрдү айтып берсеңиздер, кантип биздин мамлекет жана ошол калк фонду тарабынан балким кандай колдоолор болуп атат, ушул маселени чечүүдө иш аракеттер, ийгиликтүү иш аракеттерди айтып өтсөңүздөр. Мен баштай берейинби же сиз? Эми мен ойлойм, азыркы бүгүнкү күндүктөгү эң чоң жетишкендик бул биздин өкмөттүн көз карашы. Анткени ушул 18-жылга чейин мамлекет тарабынан бизге ушул аял заткарга, баягы аял зат репродуктивдүү возрасттагы аялдарга баягы контрацепция дары дармектерин алып бергенге эч качан каражат бөлүнчү эмес. Азыр 18-жылдан бери бизге ошол каражат биздин саламаттык сактоо системанын бюджетине түшөт.
анан ошол 18-жылы бул 3.200.000 түзгөн. Жылдан жылга бул 1 миллион кошулуп отуруп, бүгүнкү күндө мына 24-жылы бул 8.200.000 ашык сомду түздү. 25-жылы бул 9 миллионго чыгат деген баягы үмүттө отурабыз. Бул өзү бул аябай жакшы нерсе болду, бизге чоң жардам болду. Анткени кандай бир көйгөй болбосун, эгер мындай жетиштүү санда каржылоо маселеси болбосо, анда бул чоң кыйынчылыктарды туудурат да. Анан бул баягы ушул дары дармекти алып берген, бул баягы алдын алуу иштерине дагы көп жардам берип атпайбы? Жана айтып кетпедимби, могу негизи эле вот аялдардын өлүмдөрүнүн себебинин бири баягы көп жолу кош бойлуулук болгон, көп балалуулардыкы, ошолордуку баягы тобокелдиктер мындай көбүрөөк болуп калып атат да. Ошон үчүн ошондой аялдарга ошондой дары дармектерди ичип, мындай баягы боюна бүткөн учурду мындай пландаштырса деп, баягы бизде үй бүлөнү пландоо деген да программабыз бар. Ошонун алкагында ошондой иш-чараларды жүргүзгөнгө бул өтө көп жардам берип атат. Албетте бул дагы ушул эл аралык уюмдардын дагы салымы, алар дагы бизге ошол саламаттык сактоо системанын ошол энелердин жана балдардын коопсуздугу боюнча программанын алкагында бизге дагы булар көп жардам берип атат. Анткени жана Бакыт мырза жакшы айтып кетти, бул эненин ден соолугу бул деген биздин демографиялык көрсөткүчтүн дагы көрсөткүчү болуп мындай эмес, ошо көрсөткүчүнө салым берет да. Ошондуктан ошону эң негизги бул азыр мен ойлойм өкмөт тарабынан бул жакшы каржылоо болуп жатат. Сөзүңүздү ушуну улантып кетсек, жана дары дармектер тууралуу каржылоо жакшы болуп жатат дедиңиз. Ошол кош бойлуу айымдарга же даярданып жаткан айымдарга акысыз берилген дары дармектер барбы? Кайсылар? Мисалы үчүн бизди угуп жаткандар билип алса жакшы болот эле да, сураганга. Азыр мен айтып кеткен дары дармектер бул баягы эне болом деген аялдар үчүн үй бүлөнү пландаштыруу, качан төрөйм, качан кош бойлуу болуп, качан төрөйм дегендерге аялдар үчүн. Эгер уже эне болуп кош бойлуу болуп калган учурлар болсо, мен эң биринчи мен айтып элем, бул ар бир аялзат кош бойлуу учурунда биздин кепилдик программалардын негизинде милдеттүү кепилдик камсыздоо фонду аркылуу бекер полис ала алат. Эгер ал полисти алса, бул ошол кош бойлук мезгилдин учурунда бүт саламаттык сактоо системасындагы уюмдарда медициналык кызматтарды бекер ала алат. Анын ичинде баягы барып эле кароодон өтүш, баягы анализдерди тапшырыш эмес, бул ошол сиз жана айтып кеткен дары дармектер менен дагы бекер камсыздандырылат. Бул жана фолиевая кислотаны ала алат, йодомарин деп коебуз, ошолорукуна ала алат. Андан тышкары бүт кандай 9 айдын ичинде кандай медициналык кызматтар керек болсо, эгер ошол эле УЗИ өтүш керек болобу, же бир кандай бир анализдер тапшырыш керекпи, ошонун баары бекер көрсөтүлөт. Абдан керектүү маалыматты айтып өттүңүз. Ошо угармандар жана көрөрмандарга да айтып өтөлү. Сөзсүз түрдө ошо кош бойлуу мезгилинде ошо полисти алып, мамлекет тарабынан кепилденген дары дармектер жана кызматтарды акысыз ала алсаңыздар болот. Сиздер ошо сурап талап кылсаңыздар болот. Чоң рахмат. Анан бүгүнкү студияда бизде Бириккен Улуттар уюмунун калк фондунун өкүлдөрү олтурат. Сиздерге дагы сөз берсек, мына ошол бул фонд саламаттык сактоо министрлиги менен абдан тыгыз байланышта иш алып барасыздар. Ошол акыркы жылдары эненин саламаттыгын инвестициялоо боюнча. Бул инвестициялоо деген өзү эмне? Ошол биздин калк үчүн кандай мааниси бар? Жана ошол бизди угуп жаткан элдерге, карапайым элдерге кантип биз инвестиция кылышыбыз керек? Ошол боюнча айтып өтсөңүз. Мы, когда говорим об инвестиции, всегда думают, что это финансовые средства. Инвестиции — это, вот сейчас молодежь очень часто говорит, я в себя инвестирую. Личный бренд или личное понимание того, как я себя чувствую. В нашей системе, как мы работаем вместе с Министерством здравоохранения, как раз-таки инвестиция существует на 3 этапах. На уровне политики, для того, чтобы продвигать стратегическое направление в области приоритизацию охраны материнства и детства. На уровне медицинских услуг, для того, чтобы был повышен потенциал среди медработников.
чтобы они правильные клинические ситуации могли реагировать вовремя и согласно международным практикам по доказательной медицине. И на уровне населения, повышение осведомленности населения. Если взять все инвестиции, да, мы когда говорим и в человеческий потенциал, и в политику, и в понимание того, что, да, первое, это в области политики, всего 20% мы вкладываемся. И здесь уже вот Нургуль Сапаркуловна сказала о том, что программа госгарантий в прошлом году была утверждена, в 2023 году. Как раз-таки основной базовый пакет услуг в области предоставления ведения беременности, 9 визитов во время беременности в определенный срок, предоставление ультразвукового обследования, предоставление анализов делается бесплатно. И дополнительный пакет по льготному лекарственному обеспечению, который тоже вот Нургуль Сапаркуловна представила, да, очень важные есть препараты, которые необходимы на базовом понимании того, чтобы женщина прошла хорошо свою беременность. Вот сегодня говорили о фолиевой кислоте, да? Фолиевая кислота как раз нужна и еще до беременности, и во время беременности до 12 недели минимум использовать для того, чтобы ребенок родился здоровым и умным. Это все в программе госгарантии, это на уровне политики. В этом году в январе был утвержден закон об охране здоровья. И несколько статей как раз-таки отражает то, что необходимо обязательно оказывать медицинские услуги как беременным женщинам, так и не беременным женщинам. И вот как раз было озвучено о том, что планирование семьи является важным, которое состоит из 3 постулатов. Конкретно, чтобы беременность была желанной. Желанной, а значит, это у семьи должно быть время на воспитание, было у семьи финансовые средства, чтобы до 18 лет дать достойное образование. Это первый постулат. Второй постулат – это запланированная беременность. То есть семья приходит конкретно до беременности, обследуется и перед беременностью, и во время беременности, что оба родители, они здоровы, чтобы был ребенок здоровый в последующем. Это второй постулат. И третий постулат – это интервал между родами. Количество родов в прошлом году было более 140 тысяч родов, и из них 9% родили дважды в год. То есть они родили в январе и родили в конце года. То есть получается почти 10 тысяч родов произошли дважды в год у одной женщины. Она не успела отдохнуть, она не успела, может быть, у нее было кровотечение, возможно, анемия. Она еще с первым ребенком держится, она уже беременна, и ей нет времени на свое образование, на свой социум, на общение со своим супругом, на общение со своими родителями. И это очень важно. А 2 лет и менее 22%. 22% это почти 29 тысяч родов. 29 тысяч родов прибавляем от 2 лет менее и от года 9%. Это получается 30 тысяч женщин рожают, не соблюдая интервал между родами. Почему я об этом говорю? Потому что на уровне политики очень важно, это о котором мы говорили, первое, да, то, что занимается Фонд народонаселения, как раз-таки, чтобы в законе об охране здоровья вопросы планирования семьи являлись важными. Несмотря на то, что рождаемость у нас очень хорошая, возможно, немножко требует внимания именно к интервалу между родом, и чтобы это был ребенок желанный, потому что понятно, что у нас страна не сильно развитая, да, вот в плане, финансовом плане, да, но необходимость того, чтобы было время, желание дать воспитание и дать правильную путевку в жизнь, да, это очень важно. Это на уровне политики. На уровне медработников мы помогаем как раз-таки инвестировать не только в повышение потенциала, в разработку клинических документов, в разработке клинических стандартов. Кроме того, отслеживание, мониторинга реализации тех и иных законодательств и нормативных актов для того, чтобы посмотреть, на каком уровне сейчас статистика происходит. И третье, это самое главное, я считаю, 60%. То есть если первая политика 20, уровень медицинского работника 20, 35 максимум, да, 50% это занимает повышение осведомленности среди населения. Почему? Потому что опасные признаки беременности являются самыми опасными. Это тревожный сигнал, когда женщина должна вместе со своим супругом знать, какие могут быть во время беременности родов произойти.
И как раз-таки повышение осведомленности является почему важным. В структуре причин материнской смертности на протяжении последних лет первое место занимают соматические заболевания. То есть женщина, будучи беременная, имеет хронические заболевания. И это ведет к риску в последующем, к материнской смертности во время родов и послеродового периода. Пример могу сказать один. У нас женщины, вот у нас было конфиденциальное расследование материнской смертности с Министерством здравоохранения, где мы посмотрели, почему женщина умирает. И портрет женщины состоит, один из примеров, то, что она скрывала эпилепсию. Но она стеснялась, она думала, что все-таки ее будут это. И во время родов у нее произошел эпилептический припадок. И это, конечно же, послужило триггером тому, чтобы как роды их производить, и эту женщину в конце концов потеряли. Или, например, женщина имеет тяжелое сердечно-сосудистое заболевание, порок сердца, тоже стесняется говорить, или не обследуется. И она все равно решила забеременеть и родить. И на последних этапах, когда у нее уже плод большой, когда у нее объем циркулирующей крови, ей недостаточно, все это, да, и она дышит, у нее одышка, да, и во время родов происходят вот такие казусные ситуации. Поэтому 50% все зависит от семьи, от женщины, от супруга, от их семьи к тому, что они готовы этого ребенка получить здоровым. И это очень важно для того, чтобы наши семьи знали об этом. Почему? Потому что, как ранее я вам говорила, да, мы на уровне политики почему поднимаем этот вопрос? Потому что межпоколенческие, между взрослыми, между бабушками, между детьми, между родителями и между внуками было понимание, что новая генерация Кыргызстана была настолько здоровой и понимающей к тому, что они рождают не только здоровое общество, но и умное. Спасибо. Рахмат, абдан туура керектүү маалыматтарды айтып өттүңүздөр, бирок сурап кетпесем дагы болбойт. Ушу жумуштардын көбү өздөрү ошо айымдар менен жүргүзүлөт, жергиликтүү элдер менен жүргүзүлөт деп айттыңыз, бирок ага карабастан деле сандар бир жылда 2 жолу төрөгөн, же болбосо ушул 2 жылда дагы бир жолу төрөгөн адамдардын статистикасы көбүрөөк экен. Эмнеге мындай болуп атат? Маалымат жетпей жатабы, же баары деле канча жумуш жасалса деле ушундай статистика көргөзүп атат, аялдар жашырып атат дедиңиздер да, ошо эмне маалымат жетпей жатабы аялдаргачы, баары деле эмнеге ушундай статистика болуп атат да, же кандай маселелер бар? Сиздер абдан жана мамлекеттик деңгээлде мына туура пландаш керек, айымдар өздөрүнүн ден соолугуна көңүл бөлүш керек деген нерселерди ошо айымдарга жеткирүү канчалык деңгээлде болуп жатат да? Же айымдар билип эле мындай атайын ушундай жолго барып атышабы? Жок, азыр акыркы статистиканы карайлы. Мисалы энелердин көбүнүн каза болгонун карасак, 30%-тен көбү именно миграциядан келген маалымат аз, же болбосо доктурга кайрылбагандардан болду деген маалымат бар. Акыркы эме боюнча 30% бул абдан чоң. Өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстандын көптөгөн калкы бул миграцияда жүрөт. Внутренний и ички жана тышкы болупчу. Тышкы миграцияда жүргөндөрдүн көбү тилекке каршы көбү ушу врачтарга акыркы төрөөрдүн алдында келип кайрылганда, бир жолу барбаса, же ушу ар кандай жагдайларга байланыштуу да, ичкиде деле көбүнчө ошого байланыштуу болуп калат да. Анан кийин мунун албетте мисалы министрлик тараптан жүргүзүлүп жаткан жумуш, же болбосо эл аралык уюм жүрүп жаткан жумуш муну дагы эске алат, бирок тилекке каршы болуп калып жатат. Акыркы өлүмдөрдү карасак, кээ биркилер ошо кан жоготуу менен болуп атпайбы, ден соолугуна көп көңүл бурган эмес да. Анан кийин бул деген комплекстик түрдө жүргүзүлүш керек. Бир гана бул жерде деген врачтар тараптан, же болбосо эл аралык уюм тараптан эмес, коомдун өзү дагы мисалы жергиликтүү деңгээлде биргеликте иш алып барат да. Мисалы жакшы примерлер келтирилип кетти, эмне үчүн каза болгон, эмне таасир этти дегенчи. Дагы бирөөнү айтып кетти элем, кээ бирде мисалы энелер өздөрү эле мен 5-кызды төрөдүм, 6-сы эркек болуш керек деп, ден соолугунун кандай бир врачтар болбойт, давлениеңер өйдө болуп атат, мында уже силерде уже признак бар десе болбой барышат, рисковать этип. Эмнеден болуп атат? Мунун баары коомдон ожидание деп коет да, менин күйөөм
эртең күнү ажырашып кетпейби, же болбосо эртең күнү мен дагы бизде деген ушул аң сезимде калып калган. Кыздан тышкарыда обязательно эркек болуш керек. Же болбосо тескерисинче көбүнчө эркектерге басым жасалат да. Анан кийин мен оюмча бул деген биздин менталитетте тилекке каршы кээ бир жерлерде ушундай негативдик таасирлерди берип келет. Муну бир токтотуп койбошубуз керек. Албетте бул деген биргеликте мисалы обучение катары дагы мен оюмча бир гана медицина тармагында эмес, агартуу иштери деп коет. Энелердин өзүнүн дагы бир үнү жеткиликтүү болуш керек. Үй бүлөлүк деңгээлде, коомдук деңгээлде, андан тышкары ушу кичинекей кезинен баштап эле биз ушу обучающий материалдар деп коет, ошону жеткизишибиз керек да. Мисалы ден соолук биринчи орунда туруш керек. Ар бир адам өзүнүн ден соолугуна, өзүнүн денесинин ден соолугуна мындай кандай десем, независимыйраак караш керек. Бирөө ага түрткү бере албайт, мажбурлай албайт. Мисалы 7-8 бир жылда эмне үчүн экини төрүп атат. Бул деген мен оюмча ошо билбегендиктен, маалыматтын аздыгынан, ошолчо кайдыгерликтен болуп атат. Дагы бир жолу ошо баса белгилеп айтып өтүп кеткибиз келет. Бизди көрүп жаткан ошол айымдар эң биринчи өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга мындай келечекте кандайдыр бир оор жыйынтыктар болбош үчүн өзүңүздөр гана көз каранды болосуздар. Дарыгерлердин айткандарын эске алып, бул эфирде айтылгандардын баардыгын эске алып, алардын баардыгын өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга колдонушуңуздар керек. Төрөттүн аралыгы боюнча жана оорулардын бар болгону боюнча аларды ошо жашырбай ачык айтканда ошол оор мындай татаал кырдаалар келип чыкпайт деп айтышат. Жөн гана айтылбайт ал нерселер, ошолордун баардыгын эске алыңыздар. Анан кийинки суроо, ошол абдан жакшы иш-чаралар болуп жаткан экен мамлекеттик деңгээлде, медициналык персоналдык деңгээлде айымдар менен ошол калк фонду тарабынан бир топ иштер жүргүзүлүп жатат. Биз абдан ыраазы болуп атабыз да. Ушундай инвестициялардын мындай туруктуулугу боюнча сүйлөгүм келип жатат да. Кантип биз ошол эл арасындагы жанагы күтүүлөрдү жок кылабыз? Жанагынтип эркектөрү боюнча бир бала эмес 2-3 бала болушу керек, же болбосо эч нерсе болбойт деген нерселер. Ошол бара бул нерселерди жок кылып, адамдар өздөрүнүн ден соолугуна көңүл бөлүп, мындай суроом ошо туруктуулукка кантип жетебиз? Биз дайыма маалымат берсек деле ошол адамдардын ойлонуусу башка тарапта болуп атат да. Туруктуу методдору барбы, башка өлкөлөрдүн кандай тажрыйбалары бар дегендей ушул адамдар коомдун күтүүлөрүн эске албай, өздөрүнүн ден соолугуна кандай учурда кам көрүшөт да. Ушундай бир жакшы методдор барбы? Ошо коом мени мынтип ойлойт эле дебестен, ошол өздөрүнүн финансылык канча баланы тарбиялай алат, канча баланы төрөй алат. Мына ошого биринчи кезекте орун бере ала турган да кандай башка өлкөлөрдүн ийгиликтүү методдору бар, же кандай пландар бар? Сиздер кантип дагы ишке ашырсак деп ойлоп атасыздар? Вот смотрите, если мне стало 20 лет, если я буду прерывать, делать интервал между родами 33 месяца, почти 3 года, да, я родила в 20 лет, я родила в 23 года, я родила в 26 лет, я родила в 29 лет, я родила в 32 года, я родила в 35, у меня уже в 35 будет 5 детей. Самое главное — это интервал между родами. Даже если даже 4 года сделать, 20, 24, 28, 32, 36, уже 5 детей у нее будет в 37 лет. То есть это важно. Почему интервал? Мы знаем, что страна у нас не сильно богатая, да? Но я думаю, что очень важно, чтобы как раз-таки интервал между родами сохранялся. И понятно, самое главное, вот сейчас говорили о том, что существует тенденция отказаться от тесного и близкого сотрудничества с сотрудниками Министерства здравоохранения. Не конкретно Минздравом, а именно поставщиками медуслуг. Простые врачи, медсестры, с ними надо постоянно обсуждать, консультироваться, с ними разговаривать. Вот это самое важное, потому что иногда, вот мы если смотрим статистику, да, в 12 недель она уже должна быть стоять на учете. Если мы сейчас видим, да, все равно какой-то процент у нас, ну пусть это меньше,
1/3, да, но все равно около 30% не вовремя встают на учет во время беременности. И это очень важно, чтобы потом на протяжении всей беременности смотреть динамику ее беременности во время всей этой продолжительности. Другое — это опасные признаки беременности. Их очень много. Вот кыргыздар айтып атат же, вот, что женщина может, только единственная женщина дважды может умереть. От своей родной смерти, которая у нее может в любой момент произойти, и второе — от родов. Это вот давно уже такое, макалы, да, есть, да? А почему? Потому что она должна тесно работать с медицинскими работниками. У нас в селе есть День соолук комитеты. Это самые люди, те, которые авторизированные, которые могут сказать. И с ними надо тоже общаться, потому что они как раз-таки могут донести наши старые, обыкновенные вот эти макалы, орусча как будет макала? Пословицы могут сказать. Именно те пословицы, которые у нас существуют. А у нас их много, у киргизов есть. И один из таких хороших пословиц есть, когда говорят: береги честь, орустар говорят, береги честь молода, да? А честь какую? Чтобы знать, когда ты выходишь замуж, что ты крепко стоишь на ногах, что у тебя есть финансовые средства, и ты можешь вместе с супругом, вместе со своей семьей найти здорового ребенка. Второй вопрос — это когда мы говорим о том, что какие же все-таки механизмы найти, чтобы все-таки такой высокой смертности не было. Я думаю, что это очень важно, чтобы сами семья всегда договаривалась о том, что до беременности ходить. Называется это преконцепция. До беременности прийти с супругом и поговорить. Давай вместе пойдем. Давай вместе посмотрим, что у нас с тобой одинаково, что у нас это, какие есть у нас с тобой какие-то заболевания, чтобы мы все-таки могли. Ну и самое главное, это во время подготовки к родам. Остается всего 5 недель до родов, и женщина готовит свою сумочку и знает, что она с этой сумочкой придет, что у нее в сумочке есть все готовые вещи для ребенка, для себя и с супругом она договаривается о том, что ребенок будет позитивно, психоэмоционально готовилась, потому что психоэмоционально очень часто является очень важным таким аспектом, когда женщина уже готова стать матерью. Ооба, туура айтып өттүңүз. Нургүл Ибраева, сизге кайрылсам, ушул кызыктар тараптар деп биз ушу айымдар, анан айымдардын чөйрөсү, үй бүлөсү, туугандары жашап жаткан адамдарды да айтабыз да. Алар дагы мындай маанилүү ролду ойнойт деп эсептейбиз. Ошолорго да кайрылып кетсеңиздер да. Мисалы үчүн кош бойлуу учурунда, төрөт учурунда айымдарга ден соолугу бекем болуш үчүн, жанагындай татаал кырдаалдар болбош үчүн алардын салымы кандай? Ошол айымдарга жардам берүү, балким дарылануу учурунда, кош бойлуу учурунда алардын ролу тууралуу айтып кетсеңиздер да. Сиз жакшы белгилеп кеттиңиз. Ушул кош бойлуу аялдын же эртең эне боло деп аткан ошол аял заттын чөйрөсү албетте көп салым берет. Ошол эле жанагы психология жагынан, ошол эле физикалык жагынан. Анткени мынакей биз мындай айтып атпайбызбы, жанагы каза болуп калган аялдардын эмне себептен бул өлүмгө алып келди деп биз баягы разбор жасаганда көбүнчөдө мындай ситуацияларда болуп калып атат да. Баягы миграция бул дагы бир чоң себеп. Экинчиси бул деген баягы үй бүлөсү. Кайненем жибербей койду, кайненем урушуп койду деген учурлар дагы аз эмес. Азыр баягы менталитет дагы бул жерде чоң ролду ойноп кетип атат да. Анан эмнеге ал 12 баягы жумага чейин ошол учетко келип турбаптыр десе, кайненем жибербей койду, эрте деп койду депчи, ошондой учурлар дагы көп. Эми бул көбүрөөк баягы айыл жергесинде болуп атат да. Анан дагы бул баягы кайненеден башка бул ошол жолдошу да, өмүрлүк жолдошу. Бизде дагы баягы эркектердин менталитети да мындай да, баягы аялды алдым, анан аялдын өзүнүн баягы эмелери бар, өзүнүн баягы обязанностьтары бар, анан сен баягы кыласың, төрөйсүң, анан ошого мен кийлигишпейм дегенчи. Бул өтө туура эмес. Анткени булар бир үй бүлө болгондон кийин ошол эртеңки күнү бир баягы үй бүлөнү түзүп ошо балалуу чакалуу болобуз деп аткан
эркек дагы бул өзүнүн дагы салымы жана бул сөзсүз түрдө ошол аялына деген моралдык жагынан поддержка бериш керек, баягы физикалык жактан жардам бериш керек. Баягы бизде кандайда эми сен келин болуп келдиңби, сен үй оокаттын баарын жасайсың, биз баягы жаш кезде мунун баарын жасачубуз депчи. Анан албетте ал байкуш келин жаңы үй бүлөгө барып же күйөөсүнөн моралдык поддержка болбосо же баягы кайнене кайнатасынан тартынып ошол бойдон же ден соолугун жакшы карай албай анан ошентип анан баягы кош бойлуу учурунда анан бизден медициналык кызматкерлерге келгенде анан мунун баягы жүрөгүндө порогу бар экен, же бөйрөгү ооруйт экен, же башка кандай бир оорусу бар экен дегендер мындай баягы тастыкталып калып атат да. Ошон үчүн бул аябай чоң эме, баягы чөйрөсү ошол үй бүлөсүнөн эң биринчи жардам. Албетте бул үй бүлөдөн чыккандан кийин дагы коом жактан дагы көп нерселер болот. Анткени бир үй бүлөгө окшошпойт да. Бир үй бүлөдө эгер ошондой бир принциптер болсо, бир үй бүлөдө наоборот жакшы да, ошо келинди жакшы кабыл алып, ошол жакшы бизге небере төрөп берет деп ошол экиге мындай эме кылып, анан ошол чөйрө дагы мындай бир кандай мындай эмелердин өзүнүн салымын да берет деп ойлойм да. Анткени ошол эки аялзат бири менен эметсе, анын үй бүлөсү мындай экен деп ал күйөөсүнө айтат, ошол чөйрө. Анан негизги дагы мен бул жерден мындай эме социалдык жакта дагы айтып кетет элем да. Анткени азыр биз баягы саламаттык сактоо системасы ушул менен көрөшүп эле өзүбүздүн баягы жумушту алып келип, мына ошол эле биздин жанагы ден соолук комитеттерлери да, ошолорду дагы баягы биздин саламаттык сактоо системанын демилгеси менен пайда болгон да. Ошол активдүү айыл жерлеринде баягы чоң апалар, аталар ошолор баягы ошол туура баягы ошол үй бүлөлүк медицина борборуна барып же үй бүлөлүк топторго барып, жана врачтар топторуна барып ошо өзлөрүнүн эмесин айтып берип дегендейчи. Бирок бул жерде ведомстволор аралыктагы учурдагы өзүнүн ролун ойнойт да. Мына ошол кыз бала деген мектептен эле бир кандай бир сабактарда ошол строение адамдын баягы эмеси түзүлүшү кандай, аял кишиники кандай, эркек кишиники кандай нерселер болот, ошонун бир кандай бир немесин окуу учурунда дагы алып алса, кийин аны дагы мындай ала кеткенге хотя бы мындай өзүнүн да представлениясы болот да. Бул мындай болот экен, эгер деген мындай болуп чоңоет экен, то есть ал дагы бала кезинен өзүнүн ден соолугуна жана инвестиция деп айтып атпайсызбы? Бул инвестиция ошо бала кезинен дагы мектепте окуп аткан кезде дагы эгер туура сабактарды өтсө, баягы билим берүү министрлиги тарабынан да ошондой сабактар кирсе, анда ал дагы бир кандай бир билим алып чыгат да, ошондо өзүнүн ден соолугу тууралуу. Анан азыр чоңойгон сайын ал ошол жагынан окуй баштайт, кызыга баштайт. Анан баягы эгер турмуш курам деген убакка келгенде, ошол өзү сүйлөшүп жүргөн жигит болобу же ким ошо менен сүйлөшүп, биз азыр үйлөнгөндөн кийин мондай кылалы, чогуу эмеге барып жанагындай консультация алалы, мындай ден соолугу таза бала болуш үчүн мондай кылалы деген нерсе дагы бул өзүнүн салымын салат да. Ошон үчүн көп тараптуу нерсе да, ошол үй бүлөдөн баштап баягы ведомстволор аралык эмеге чейин, деңгээлге чейин жеткире турган. Ошол мектеп учурунда эле ушул тууралуу билимдин эң жакшы жери эмне? Бул айымдарга эле эмес, кыздарга, балдарга дагы берилсе, анткени балдар ошол келечектеги өзүнүн жубайынын ден соолугуна кам көрөт, келечектеги ден соолугу чың наристенин төрөлүшүн мен дагы салым кошо алат турбаймынбы деген аң сезим менен бүтүрөт эле да. Жакшы демилге бул. Анан ошол Бакыт Кайназаров, сизге кайрылсам, калк фонду бул демилгени ишке ашыра алабы? Ошол мырзаларга, айымдарга мектептен эле ошол келечекте эне боло турган айымдарга билим берилиш керек. Мисалы үчүн адистер бар да, сиздер бар мектептерге балким ушундай сабактарды өтүп, эки айымдарга, кыздарга да, балдарга дагы ушундай үйрөтө турган демилгелер барбы, болду эле? Бир гана министрлик менен эле эмес, биз мындан тышкары дагы Госкомиссия по делам религии деп коет, религия менен иш алып баруудагы комитет бар да. Анан кийин биргеликте муфтият менен, анткени өзүңүздөр билесиздер, бул тармакта элдин агартуусу менен иштешүүдө бир гана мектеп эмес, бир гана мисалы ден соолук тармагы эмес, коомчулук менен да чогуу иш алып барышыбыз керек да. Анан биз бүгүнкү талкуулап жаткан үй бүлөнү иреттештирүү, ден соолугуна кам көрүү, бул темалардын баары ушу иштелип чыккан усулдук эмелер бар. Усул деп коебузбу, жанагы
руководство колдонмолор ушул колдонмолордун негизинде жүрүп келип жатат да. Мисалы муфтиятта деле биз чогуу барганда ажылар менен чогуу барып алар дагы медреселер деле кадимкидей бул боюнча сүйлөшөт. Анткени үй бүлөнү пландаштыруу бул эч кандай иреттештирүү, бул уят нерсе эмес. Мен эртеңки күнү мен мисалы үй бүлө куруп жатсам, келинчегимдин же болбосо балдардын ден соолугу үчүн албетте бул жөнүндө маалымат болуш керек. Бул усул бар. Бир гана Кыргызстанда эмес, көптөгөн мамлекеттерде негизинде иштелип чыккан. Мисалы болсо Турция болобу же Египет болобу, ал жакта деле бар. Анан кийин биз медресе менен биргеликте эркектердин да бул иш чарада катышуусуна түздөн түз өбөлгө түзүп келе жатабыз. Азыр коомдор менен иштешип атабыз. Айымдар менен чогуу иштешип атабыз. Алардын өзүнүн эмелери бар да, запростору, муктаждыктары бар. Сиз айтып жаткан мектептерде деген буга чейин дагы ар кандай бир мисалы эмелер бар болчу. Маалымат иретинде айтып коеюн, иштелип чыкканда руководстволор иштелип чыккан, министрлик менен биргеликте Кыргызская академия образования деп коет, алар менен биргеликте иштеп чыккан. Ал жакта в основном преподавательдерге. Анткени интернеттен алгандан көрө биздин жаштарыбыз ошол маалыматты мугалимдин оозунан укканы туура. Буга чейин деле болчу да. Эми бул жерде элементарный гигиенага тиешелүү, же болбосо ошо ден соолугуна байланыштуу, же дагы кыздарга отдельный информация, балдарга. Бул бизге чейин деле болгон, буга чейин да, мисалы, бизге чейин деп атпайбы, буга чейин деле болгон. Анан азыркы күндө мисалы министрлик менен биргеликте болуп эле келип жатат. Анан мугалимдерге биз ар кандай тренингтерди да өткөзгөнбүз. Министрликтерден ошо эксперттер катышып жүрөт. Бизге да азыркы күндө Центр укрепления здоровья деп коет, ден соолукту и медиакоммуникация чогуу иш алып барып келатабыз да. Бирок бул токтоп калбаш керек. Буга эч кандай тоскоолдук да болбош керек. Эгер биз Кыргызстандын мисалы калкы жаш деп атпайлыкпы, бул человеческий капитал деген сөздөр чыгып атат. Мисалы будан биз пайда алабыз деген сөздөр чыгып атат. Эгер биз чын эле пайда ала турган алабыз деп үмүттөнсөк, биз ден соолугуна түздөн түз инвестиция кылышыбыз керек. Кайсыл убакта калк катыша алат, биздин экономикабыз өсүшүнө, жаштар катыша алат. Алар ден соолуктуу болгондо. Эгер ден соолугу начар болуп турса, кантип наоборот бизге жүк болот, социалдык жактан жүк болот. Энелерге деле ошол эле сөз да. Мисалы өздөрүнүн ден соолугун караса, баласын, коомго өзүнүн салымын кошо алат. Ошон үчүн бул деген приоритеттик направление деп биз айтып атабыз. Комплекстик түрдө бир гана ден соолук эмес, билим берүү тармагы чогуу алып кете турган иш да бул. Инвестиция кылуу бул ушул өздөрүнө жанагы канчалык ден соолугу бекем болсо өзүнө мындай пайда алып келет, өнүк алат да. Сиз айткандай, эгерде жана айтып инвестиция салбаса, жана убагында жаш кезинде ооруларды карап, алдын алып текшерилбесе, өзүнө эле жүк болот, анан жалпылап келгенде мамлекетке жүк болот экен да. Анан убактыбыз бүтүп баратат, бирок мен баарыңыздарга микрофон бергим келип жатат. Бүгүн абдан сонун тема кылдык, ушул инвестициялоо. Бул ошо ар бир адам өзүнө, үй бүлө, мамлекет, кандай бир коом өзүнө жасашы керек инвестицияны. Инвестициялар жасалып жатат, жакшы иштер болуп жатат. Инвестиция жасалбаса, жыйынтыктары жанагындай оор нерселерге алып келип жатат да. Бирок биз бул нерсени улам бат-баттан айтып турушубуз керек. Инвестиция жасалбаса да кандай көйгөйлөргө алып келиши мүмкүн? Жеке адам өзүнө, мамлекеттик деңгээлде, анан инвестиция салса, инвестиция кылса, мындай ойлонсо, алдын алса, кандай пайдалары бар да? Ошо кыскача айтып кетсеңиздер болот да, чөңүздөргө. Я вот все-таки свяжу, существует у Всемирной организации с названием 3 задержки неотложной акушерской помощи. 3 задержки, я их название сначала скажу. Вовремя задержка в принятии решений. И это самой зависит от женщины, то, что мы уже несколько раз сказали, да, чтобы она вовремя при опасных признаках беременности, давление у нее поднялось, отеки, голова болит, или там чувствует она себя неплохо, да, не так хорошо. Это первая задержка. Вторая задержка – это вовремя прийти женщине в медицинскую организацию, или все-таки медицинский врач вовремя оказал медицинскую помощь. То есть это вторая задержка. То есть первое – принятие решения, вовремя оказать медицинскую помощь. Принятие решения самой женщины, принятие решения самого врача, чтобы он увидел эти опасные признаки.
И последнее, это самое важное. Всегда вовремя принимать решения. Вот, например, женщина видит, что ей плохо, она вовремя должна принять решение, что она должна к врачу. Медицинский работник видит, что у него ситуация не очень хорошая. Он вовремя принимает решение, вызывает ургентного врача, он вовремя делает. И самое главное, при этих всех 3 задержках нужно, как вот Нургуль Сапаркуловна говорила, все-таки и другие министерства. Вот возьмем транспорт, дороги. Если она находится, например, в Тогусторог, да, а там дороги очень тяжелые, чтобы доехать, нужен хороший транспорт, нужно, конечно, хорошие дороги. Это и Министерство транспорта, и само транспортное средство, которое должно быть хорошее. Или второй пример. Приходим в роддом или в отдаленное село, а там нету элементарно воды, горячей воды, когда нужна гигиена. И, конечно же, нужно Министерство водного хозяйства, которое ирригационно в это село все-таки сделало. Нету света, электричества, нужно заменители батареек. И нужно всегда со всеми министерствами вот так вместе делать какую-то коллаборацию, партнерство, чтобы все-таки говорить о тех вещах, которые Минздрав сам не может решить. И эти все 3 задержки влияют как на саму женщину, так и на сектор здравоохранения в целом. Рахмат. Мен айтып кетейин, эгер ар бир ушул аял зат болобу негизи эле биздин жарандар өз учурунда өзүнүн ден соолугуна инвестиция кылбаса, бул биринчиден ушул кийин өзүнүн келечегинде өзүнө эле түйшүк болот. Анткени мына өзүнүн убагында ден соолугун карабаган аял зат албетте ден соолугу анча жакшы эмес баланы төрөйт, ошону менен өмүр бою алектенип, өмүр бою баягы өзүнүн дагы мындай эмеси болот, баягы премиясы болуп калат, мындай мүмкүнчүлүктөрү дагы эме болуп калат да, баланы караш керек болуп калат, өзүн дагы реализовать эте албай калат ал аял, туурабы? Экинчиден ал баласынын мүмкүнчүлүгү да жок болуп калат. Жана айтып кетпедикпи, эгер жакшы ден соолугу жакшы муун төрөлсө, ошол кийин өзүнүн дагы баягы максаттарын баарын ийгиликтүү ишке ашыра алат. Кайсыл жерде окугум келет десе, ошол жерге барып окууга өтөт. Ошол эле тилдерди окуйт, башка чет өлкөлөргө барып окуп келет, ошондой мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Анан ошон үчүн мен ушул учур менен пайдаланып мен чакырып кетет элем, бул өзүңөрдүн ден соолугуңарга инвестициялоо бул аябай эң мындай керек нерсе. Бул биринчи учурда өзүлөрүнө керек нерсе. Аял зат болобу, эркек адам болобу, ошо баарына бул керек нерсе. Анткени ден соолуксуз көп мүмкүнчүлүктөр чектелет. Мен кыскалай айтып коеюн анда. Бизде дайыма көп саясатчылар же болбосо личносттер айтып келет да, мамлекет мага эмне кылды дебей, мен мамлекетке эмне кылдым деп ойлонуп жүр деп. Мен мындан ары тереңирээк эле айтат элем. Мындан тышкары дагы биз өзүбүздүн личности деңгээлге келсек, мен өзүмө эмне кылды элем депчи биринчиден ден соолукту каратып, мисалы Нургуль Сапаркуловна мен түздөн-түз мен кошулат элем да. Анткени эң биринчи биз өзүңүзгө инвестиция кылганда ден соолугуңа, андан кийин уже коомго сен бир нерсе кыла аласың. Ошон үчүн ар бирибиз өзүбүздүн ден соолугубузга бекем карайлы. Эркек болобу, аял болобу, бүт баарыбыз тең. Эгер мамлекетибизге салым кошо берсек, эң биринчи өзүбүздөн баштайлы. Андан кийин бала чакабызга, башкаларга. Анткени өзүңүздөр билесиздер, самолетто учуп баратканда, мисалы эң биринчи эмеден айтат да, жана стюардесса. Эгер кокус турбулентный зонага кирип, самолет кулап баратса, аба жетпей баратса, биринчи өзүңөрдү карагыла деп. Андан кийин сиз башка бирөөгө жардам бере аласыз. Бул жерде эле ошол эле принцип да. Коомго, экономикабызга, мамлекетке салым кошосуз, эң биринчиден өзүңүздөрдөн баштагыла. Инвестиция өзүңүздөрдөн башталат да. Рахмат. Рахмат, баарыңыздарга ыраазычылык билдирип кетебиз. Бул Сакбол чыгарылышы болду. Бүгүнкү чыгарылыштын темасында биз эненин саламаттыгына инвестициялоонун маанилүүлүгү боюнча сөз кылдык. Ал эми бүгүнкү эфирдин коноктору Бактыбек Кайназаров, Бириккен Улуттар уюмунун Кыргыз Республикасындагы Калк фондунун кеңсе башчысы, Ибраева Нургуль, Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин медициналык жардамды уюштуруу жана дары саясаты башкармалыгынын башчысы. Ошондой
эле Сманкулова Нургүл, Бириккен Улуттар уюмунун Кыргыз Республикасында Калк фондунун репродуктивдик ден соолук боюнча адиси келип катышты. Ал эми бүгүнкү чыгарылыш ушул Калк фондунун демилгеси менен колдоого алынып ишке ашырылды. Эфир учурунда ошо абдан жакшы мындай маалыматтар айтылды. Адамдар эгерде биздин өлкөгө коомчулукка жардам берем десеңиздер, алгач өзүңүздөргө жардам бериңиздер деген ушундай сөз менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен студияда мен Назира Жусупова болдум. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар, баарыңыздарга ишиңиздерге ыраазычылык. Ден соолук, саламатта болуу. COVID-19 ар дүйшөмбү сайын саат 13:00 Жамааттык медиа студиясында Сак бол программасында адис менен маектешебиз. Түз эфирде дарыгерге суроо берип, кеңеш алыңыз. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.